Кайерге кайрылсак деле бизи четке кагып атат. Чын элечи. 3 баланын энеси Элмира Матмусаева көчөдө калуу коркунучунда. Бул анын ижарага алган 10-чу үйү. Өздөрү турак-жай салганга үй бүлөнүн чамасы жетпейт. Жаз мен тапкан акчаны кыш мен жеп коюп атабыз. Стройкада иштейт күйөөм. Кээде болот, кээде болбойт. Ушу 3 балам мен эле күн көрүп келем пособиясын эле. Эми бул жерде эле убагында эми чык дейт да, мынантип келип атышат. Былтыр бирок чыккыла деген, ушинтип карантин убагы эле. Карантинден бир аз алдын эле чыккыла деген. Квартира издеп жүргөнбүз чын. Бир жерге барып квартира көрсөк, ал жер уже үйлөр жарылып кетиптир да, жашаганга болбойт экен. Матмусаева Кара Суу районуна караштуу Бирдик айылында жашайт. Ал эгер айыл өкмөт жер маселесин чечип берсе, дубалын эптеп тургузаларын айтууда. Учурда Жоош айыл өкмөтүндө жер бүлүштүрүлүп жатканы маалымдалды. Бирок ага Матмусаевалар кошулганы анык эмес. Токтомдун негизинде участка берилсин деп эле жогорку жакка кайрылабыз да. Өзүбүз жактан деле кайрылсак участка бөлүнбөйт, жогоркулар чечип берет бизге. Участка берилсин десе беребиз, берилбесин десе берилбейбиз деди. Мен өкмөткө барып кайрылдым, мына жерде барсам 15 жылдан бери участка бөлүнө элек, эми бөлүнөт деди. Мен ошол участканы бөлүнөт дегенин укканыман мен кайрылдым да. Эми Токтомдун негизинде эми бир аз арзаныраак да түшөт да, эми биздин жашоо шартыбызга неме болупчу. Азыр баардык жерде Кыргызстан ичинде эле ушу жакыр үй бүлөлөргө, майыптарга, көп балалууларга берилсин деп атат, Бирок андай болбой атат да, мына ушул кызымдын кичинекей проблемасын чечип берсин деп ушу силерди чакырып атабыз. Арыз жазды, убагында ташрифке дагы кайрылдык. Болбой атат да, азыр комиссия түзүлдү, 25 адамдын списогу кетти деп атат. Бул жерде көрсөтпөй атышат. Эч кандай жакыр үй бүлөлөргө же болбосо көп балалууларга, майыптарга берилбей атат деп угуп атабыз да. Ушул проблеманы чечип берсеңер, силерден өтүнүп кетет элем да. Биздин көйгөйүбүздү кичине ушул кыз канча жылдан бери мына чексиз жүрөт. Эгер чек тийип эле калса Токтомдун негизинде биз жардам бермекпиз. Күйөөсү дагы оорулуу аз маз. Ошондой болуп атат да. Эми 3 баласы бар. Ошо эми тууганын үйүндө турат. Эми бул деле бирөөнүн үйү да. Бир күн болсо бир күн баласы келет, бошотуп беришке туура келет. Аталган айыл өкмөт 69 гектар ашык жер жарандарга 6 сотуктан бөлүп берилерин кабарлады. Ага 2007ден 2020-жылдын 31-декабрына чейин арыз менен кайрылгандар кирген. Бул үчүн атайын комиссия да түзүлгөн. Бүгүнкү күндө комиссия өздөрүнүн отурумундарын өткөрүп атышат. Бир күндөп, 2 күндөп, кээ бирлери 3 күндөп отуруп атышат. Ошол чекке арыз жазган атуулдардын эң муктаж адамдарын бүгүнкү күндө тактап атышат. Биздин негизги максат ушул марттын бир 10-15-терине чейин генералдык пландар иштеп чыгып калса, комиссия өзүнүн жанагындай чекке бере турган адамдардын толук фамилияларын тактап берсе, айылдык кеңештин алдында түзүлгөн жер маселелери боюнча комиссиясы бир сыйра карап чыгып туруп бекитип бере турган болсо, биз ушу марттын аягына чейин ошол үйгө муктаж болгон атуулдардын жерлеринин баардыгын өз-өзүнө бөлүп берели деген негизги максат бар. Эске салсак, Жоош айыл өкмөтүндө жерге арыз жазгандардын саны 6000ге чукул. Айтылып жаткан 69 гектар жер болгону 500 гана адамга жетет. Калгандары дагы жылдап кезек күтүүгө туура келүүдө. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош облусу.